Салам урматтуу айымдар. Бүгүнкү видеодо эркекти кандай аял чөктүрөт, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Азыр комментарийде эмне үчүн эркек жөнүндө эле айта бересиң, эмне үчүн биз аялдарга жоопкерчиликти оодарасың деген көп суроо келиши мүмкүн. Айымдар, жоопкерчилик эркекте дагы бар, аялда дагы бар. Бирок азыркы видеодо сөз эркектер тууралуу. Кээде байкап каласың, илгери мындай кыйын эле болгон жигиттер бир убактан кийин карасаң, үйлөнгөндөн кийин эле көп жылдан кийин карасаң, мындай эч нерсе жетишпеген, мындай орустарда жакшы сөз бар, подкаблучник болгон же подкаблучник болбосо деле, бирок мындай бул бала көп нерсеге жетмек деп ойлойсуң да, анан таң каласың, эмнеге эч бир мындай жашоосун бир ийгиликтүү жыйынтыгына келген жок депчи. Хотя перспектива бар болчу. Акыл десе акыл, кебете десе кебете, колунда бар, же мындай колунда жок болсо дагы абдан мындай бир нерсеге умтулган жигит болчу да, анан кийин байкасаң эле ошондой болуп чыгат. Эмне үчүн кээ бир айымдар эркектин энергиясын жок кылат? Мына сөз ошол тууралуу. Эркектин энергиясын жок кылган айымдар эки түргө бөлүнөт. Биринчи түр бул үйлөнгөндөн кийин балким бир маселени чече албай калды, балким бир нерсени кыла албай калды, балким иштебей калды, балким иштеп бирок акчасы аялынан азыраак болуп калды. Бирок ошол учурда, ошол ситуацияда үй бүлөнү туура алып кетпей, бүт жоопкерчиликтин баарын өзүнүн мойнуна алып, тестостерондуу аял болуп, баарын чечип, баарын кылып, баарын өзүнүн мойнуна жүк кылып илип, алдыга сүйрөп, анан албетте үйдөн дагы эркегине болгон, жолдошуна болгон мамилеси бузулат, башкача сүйлөй баштайт, командный голос боло баштайт, кыйынсынып баштайт, мен кыйынмын, мен акылдуумун деген баштайт, мен баарын чечимдин баарын мен кабыл алышым керек деп баштайт, стерва аялга айланат. Ошондой айымдар көп. Азыр видеого эмне кылайлы, кылбаса жатып бермек белек, эмне кылайлы, мынтпеси, анан айла жоктон деп дагы комментарий келиши мүмкүн. Мен деле мурда ойлочумун да, бирөө ушинтип сүйлөп атса ойлочумун. Сага жеңил да айтышчы, бирок мен бүт баарын көрдүм, мынтип да көрдүм, тигинтип да түртүп көрдүм, мынтип да түртүп көрдүм, мен болбой койду, эмне кылам? Айла жок, өзүм болбосо ачка каламбы деген сөз менен дароо мындай кагып ичимен жаман көрүп койчумун да. Ошону кантип көтөрүш керек, ошондой эркекти ошондой учурда басынтпай кантип өйдө алып чыгыш керек, ошол тууралуу биз курста сүйлөшөбүз. Биздин курска катылсаңыз, ошонун баарын сүйлөшүп, ошонун баарын талкуулайбыз. Экинчи түрдөгү айымдар бул жалкоо айымдар десем болот да. Эркекти астыга тартып, мойнуна таш болуп асылып, алдыга кете турган кыйын, акылдуу жигиттерди келечегин жок кылган айымдар бул жалкоо айымдар. Илендий айымдар, өспөгөн, өнүкпөгөн, ошол жакшы эркекке жабышып алып, жана паразитке окшоп канын соруп коюп жата берген айымдар. Же үйдөн экономить эте албайт. Алып келген продуктусу ирип-чирип холодильникте жатат. Үйү алчайып, жалжайып жатат. Алып келген акчасын мынтип үнөмдөп, тигини алам, буну алам деп балдарына туура бөлүштүрүп, жок туугандарына ташыйт. Же барып ортодо өзү кийинип, ачып-чачып, жалжайып, бир күндүк жашоо менен ойлонот. Таап келген акчасын мынтип эсептеп салбай, барып балчайып, кафеден тамак ичип алат балдары менен. Ошондой айымдар да көп, аябай көп андай айымдар. Ошондой айымдарга жашоонун бир кызыктай мыйзамы, жакшы эркектер туш келип калат да. Таң каласың, кыйын эркектер. Анан кээде ошондой адамдарды көрүп таң каласың да. Ой, отура тур, каяка шашып атасыңыз? Жок, үйдө аялым, кыздарым ооруп атты эле, балдарым ооруп атты эле, ошого да дары бере албайт да, келе сода. Эмне жашап атасың? Ой, өлтүрүп коет балдарым, мен жок, ачкадан депчи. Бир четинен мындай аялдарда женственность өтө көп, акылдуу аялдар борчу, митайым аялдар. Бирок өзүнүн эркегин, өзүнүн үй бүлөсүн алдыга кетирбей, таш болуп артка кетирет да.
мен көбүнчө видеолордо эмнени үйрөтөм? Айымдар укпагыла, кыйын болгула, мынткиле, тигинткиле, же болбосо өзүңөрдү карагыла, унутпагыла, өзүңөрдү сулуу болгула деп. Ал айымдар аялдык жактан өтө мытайым келет. Өздөрүн карайт, кийингенди жакшы көрөт, врачтарга барып көрүнөт, а бирок өзүнүн эркегин көтөрө албайт. Өзүнүн билимсиздиги менен, жалкоолугу менен, илендилиги менен, мындай тупойлугу менен эркегин артка тартат. Мына ушул эки айымдар, эки түр аял өзүнүн эркегин чөктүрүп, алдыга кетирбей, артка кетирет. А кандай айымдар эркекти алдыга кетирет? Кандай айымдарда эркектер мындай артындарына канат өсүп, булчуңдарына күч толуп, жаңы идеялар келип, эртең менен туруп алып, менин артымда мындай коркпой турган бир үй бүлөм бар. Мен 1 сом алып келсем, ошону сары эсеп кылып, бүт эсептеп, жыйнап, тыкытып, аны 10 сомго айланта турган жубай бар. За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина деп коет эмеспи? Бунун баары чындык да. Күчтүү аялсыз күчтүү эркек болбойт. Анткени жаратылыш ошондой, коом ошондой. Эгерде эркектин психикалык проблемасы жок болсо, көйгөйү жок болсо, сөзсүз жанында бир акылдуу, акылман аял болот. Эгерде айымдар кандай аял болуш керек, кандай аял болуу туура билгиңер келсе, биздин курска катталгыла. Бирок биздин курска биз баарын эле кабыл ала бербейбиз. Налыгандар курстан өзүнүн жоопкерчилигин иштебей туруп мага оодаргандар, мен барам, акча төлөйм, сен мага полностью жашоону өзгөртөсүң дегендер келбей эле койгула. Анткени силердин жашооңорду мен өзгөртө албайм. Позиция жертвы деп коет, ошол позициядан чыгышыңар керек. Ал тууралуу мен эмки видеодо айтып берем. Курска жазылайын десеңер, мен комментарийде номер калтырып коем, ошого чалып жазып жазылсаңыз болот.